баланын түшкөн жери негизинен ушул жерге түшкөн. Бул жака башы, бул жакта буту болгон. Окуяга чейин Бекзат Жакыпбеков апасы жана бир туугандары менен айылда болгон. Экзамен тапшырам деп шаарга келип, эртеси күнү өзү жашаган үйдүн айланасынан анын сөөгү табылган. Табышмактуу өлүмгө маркумдун апасы дагы эле ишене албай жүрөт. Эми мына силер көрүп турган ал 28-үй, Салиева 28-үй, мен жашаган үйдөн 3 үй алыстыкта, аралыкта турат. Ушул үйдүн ушул ортоңку подъездинен 4-этажга чыксаң, ушул крышага чыга турган жол бар экен. Бирок мен ушунча 25 жыл жашасам дагы ушул домдордун кайсыл жерден крышага чыгарын мен дагы билбейт экенмин. Даже кызыкпапмын. Менин балам деле кудду ошондой, так эле ошондой. Ал билген эмес. Тем более ошол күнү свет өчүп калган. Эми милициялардын айтуусуна караганда, ушул жерден чыккандагы өзүн өзү таштап, бала өзүн өзү өлтүргөн деген тыянакка келип атышат. Биз Оштун дагы, Бишкектин дагы экспертизаларына берип келдик. Экөө тең бирдей жыйынтыкты берип атат. Өзүн өзүн таштаган, ошодон алган травматический шоктон улам бала ушундай болгон деп. Экспертиза Жакыпбековду өзүнө кол салган деген тыянак чыгарган. Бирок мындай чечимге Назира айым макул эмес. Анткени маркумдун мойнунда бычакталган белги болгон. Ошондой эле кабыргасы менен бир жак буту да сынган. КМКга, Министерство МВДга, Ген прокуратурага, Садыр Жапаровдун өзүнүн эмесине, атына иши кылса бардыгына жазып кайрылдым. Бардыгы эле ушул карап атат, мынтип атат, тигинтип атат дейт, бирок эч кандай жыйынтык жок ушулага чейин. Эркелеткен баламдан ажырашмага өтө кыйын болду. Сөз менен айтып бите албайм. Сөз менен эч бир адамды, эч бир пендени баласынан айырбасын экен. Эч бир пендеге мындай нерсени салбасын экен. Мен ашкан деле дүнүйөм жок эле, болгон ушу дүнүйөм ушул 3 балам болчу. Өмүрүмдү ушул балдарыма арнаган элем. Ушул балдарды жакшы тарбиялап ушинтип чыгарай деп. Мен өзүмдүн душманым бар экенин деле билген эмесмин. Ушул баламдын өлүмүнөн соң ушул ой кетип атпайбы? Демек бизге окшогон адамдардын деле душманы бар турбайбы? Баламдын өлүмү кимге керек болду? Ушу жаш баланын өлүмү кимге керек? Эмне үчүн мындай кылат? Мындай адамдар кайдан жаралат, кызым? Каяктан жаралат ушундай зөөкүр болуп? Жактоочу да экспертизанын билдирген жообуна ишенбөөчүлүк көрсөтүп, Бишкек шаардык атайын экспертизага текшертишкен. Бирок экөөнүн жообу бирдей чыккан. Ошун карап эме кылып көрсөк, бир өзүн өлтүргөн адам ушунчалык кыйналып ошол жакка барып, ошол тешикти табып, ошол жерден ыргып түшөм деген бир ой деле жок да. Мындай же наркоман болбосо, же жанагындай алкаш болбосо, же буну бир атасы же апасы бир жумушунан бир кыйнап, баягындай эме кылып аласа бересе, эже болсо өзү медик болуп иштейт. Жактоочунун айтымында бул жерде өзүнө өзү кол салуу эмес, 4-кабаттан түшкөн адам буту сынып же башка жаракат алышы мүмкүн, бирок тирүү калмак дейт. Сан сынып атат, 4-5 кабырга сынып атат. Анан тамагынын ылдыйында жанагы бир кесик болуп атат. Ол кесик эмнеден келип чыкканын деле мындай ол деле мындай чоң вопрос да. Жанында эчтеке жок. Анын тамагынын ылдыйындагы мындай порез да, бул порез, мындай кесик. Бун деле күмөн санатат да. Ош шаардык ички иштер башкармалыгында тергөө иштери уланып жатканын жана тергөө иштери аягына чыккандан кийин сотко өткөрүлүп берилерин айтат. Арыздардын эске алуу менен тергөө кызматы Республикалык соттук медициналык бюрого бул кайрадан экспертиза жүргүзүшүн жөнөтүшкөн. Республикалык соттук медициналык экспертизанын буйруудон дагы бул жаран ушул бийиктиктен кулагандан улам каза болгондугу тууралуу жыйынтык чыгарып берген. Чындыгында баланын жоон санынан сынып, 5 кабыргасы дагы сынып кеткен. Бүгүнкү күндө бул боюнча азыр сотко ашы алдында турат, иликтөө иштери аягына чыгайын деп калды. Эске салсак, маркум Бекзат Жакыпбеков юридикалык билим алып жаткан. Ал болгону 20 жашта болчу. Айымкан Исралы кызы Азам Бузирков, Ынтымак.